Элдик курултайдын катчылыгы Кыргыз Республикасынын президентинин экинчи элдик курултайдагы баяндамасынын негизинде 24 пункттан турган иш-чаралар планын иштеп чыгып, даярдап, буга чейин жарыялангандай 2024 жылы 15 февралда Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын бөлүмдөрүнө жиберген. Мындан тышкары элдик курултайда жарыш сөзгө чыккан 131 делегаттын сунуш пикирлери элдик курултайда кабыл алынган резолюциянын жалпы мамлекеттик деңгээлдеги долбоору боюнча 84 пункттан турган иш-чаралар 2024 жылдын 29 февраль айында 2023 жылдын 18 ноябрында жергиликтүү курултайларда берилген сунуштардын негизинде 1305 пункттан турган иш-чаралар 2024 жылдын 2 март айында жана 2023 жылдын 15-16 декабрындагы делегаттар жана жарандар тарабынан кат түрүндө келип түшкөн кайрылуулар сунуштар боюнча 1198 пункттан турган иш-чаралар 2024 жылдын 18 март айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кароосуна киргизилип, такталып, Кыргыз Республикасынын президентинин дарегине бекитүүгө берилди. Ошондой эле 2024 жылдын 12 мартында мамлекеттик катчынын дарегине экинчи элдик курултайдын делегаттарынын сунуштарынын негизинде идеология тармагындагы адеп-ахлак, каада-салт жана улуттук баалуулуктарды сактоо жөнүндөгү иш-чаралар иштелип чыгып жөнөтүлдү. Анан кийин бул жерде дагы бир көңүл бурчу маселе, өзүңүздөр билесиздер, биринчи элдик курултай жергиликтүү курултайларда шайланган делегаттар. Экинчисинде болсо өкүмчүлүктүү жыйындарда шайланды. Анан эми ушул мен баягы делегат катары арасында жүргөндөн кийин мен өзүм да түшүндүм. Бул жерде элдер түшүнгөндөр да. Бул эми болгон жыйын, бул өкүмчүлүк деген кандай деген маселенен биз бул жерде так дагы эле жазып койдук бул жерде. Элдик курултайдын делегаттары бөлүнгөн квоталардын негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында же анын чегинен тышкары жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары жергиликтүү курултайда шайланат деп киргизип койдук. Элдик курултайдын катчылыгы элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча элдик курултайдын делегаттары тарабынан бир добуштан кабыл алынган долбоорду негиз кылып, эксперттик топтун жана жарандардын ой пикирлерин эске алып, конституциялык мыйзам долбоорунун толукталган вариантын даярдашып, тиешеси бар мамлекеттик органдарга корутунду алуу үчүн жиберишти. Жакынкы мезгилде интернет сайт маселеси чечилери менен аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлат. Элдик курултайдын катчылыгы элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын нормаларына ылайык Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын тиешелүү бөлүмдөрү менен биргеликте элдик курултай тарабынан кабыл алынган резолюциясын аткарууну жана мындан тышкары ар бир жолугушууда айтылган сунуштарды мүмкүнчүлүгүнө жараша иш жүзүнө ашырат.